Садыр Нуркожоевич кана эмне бир жакшылык иш кылдыбы? 30 жыл дейсиңер, 30 жыл эмес 9 айда эмне иш кылды? Кыргызстанды өнүктүрөйүн эмес, Кыргызстанды жок кылайын деп сиздер бийлик башына келдиңиздер окшойт. Сиздер кетине келип сиздей билимсиз, илимсиз, ою жок, узакты көрө билбеген адам келип бизге Кыргызстанга президент болуп калгандыгы өтө өкүнүчтүү болуп атат, чынын айтканда. Ошого барыңыздардан ошол мен өтүнүчүм суранычым ушул менин видео обращениямы түз эфирими бөлүшүп, лайк басып, мындай кылыңыздар, комментарий жазыңыздар, өз оюңуздарды жазыңыздар. Ассаламу алейкум, мекендештер, кандайсыздар? Амансыздарбы? Мен дагы ошо мамлекетибизде болуп аткан кырдаалга байланыштуу өзүмдүн оюму, өз пикирими жана биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичке болгон кайрылып кетейин деп азыр ушул түз эфирге чыгып атам. Биз ушинтип соц тармактарда анан баягыларда гана кайрылбасак, үнүбүз карапайым элдин, карапайым калктын үнү эч качан баягы жетпейт экен. Бийликтегилерге, бийлик өкүлдөрүнө ошо жок деген ушул соц тармактардан биздин үнүбүздү угар деген ойдо ушул өзүмдүн кайрылуумду чечтим. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу десем дагы урматтуу дебедиң деп тилиңи жулам, жазалайм деп коркутат экенсиңер, ошого урматтуу деп эле турайын. Садыр Нуркожоевич, дагы айтса атаканчылар ушул эле бир эле сөздү жаттап алгандан мындай дешиңер мүмкүн. Негизинен айтканда, бул жерде действительно өтө эле өкүнүчтүү, бул кыргыз мамлекети жок болуп баратканы жана кыргыз мамлекетине келип сиздей билимсиз, илимсиз, ою жок, узакты көрө билбеген адам келип бизге Кыргызстанга президент болуп калгандыгы өтө өкүнүчтүү болуп атат, чынын айткандачы. Ошого мен өз өкүнүчүмү мен прямо эле ушул түз эфирден билгизип, элден дагы кандай көз карашы бар, элдин кандай ою бар, кандай бир баягысы барбы деп мен элден дагы ушу сурамжылоо кылгым келди. Бул Садыр Нуркожоевич, мындайча айтканда биздин кыргыз тили менен айтканда өтө билими начар, билими толук кандуу жетишпеген инсан экен. Себеби өзүн көрсөттү ошол жагынан, көрүп атасыздар кандай болуп атканын, эмне кылып аткандарын. Ошого бул нерсени өтө өкүнүчтүү болгону бизге Кыргызстанда эмнелер гана болуп кеткен жок. Кыргызстан эмнелерди гана көргөн жок. 9 айдын ичинде. Садыр Нуркожоевичтин келгенине октябрдан бери 9-10 ай болуп атат ужечи. Октябрда келген болсо, президент болуп, январда шайланган болсо, өзү айтмакчы, 2 ай мага мындай бергиле, убакыт бергиле, 2 айдын ичинде биз реформа жасайбыз, Кыргызстанды башкача мамлекет кылып беребиз деп айтты эле Садыр Нуркожоевич. Бирок кана ошол убадалар, кана ошол сөздөр, кана ошол анттар, ант ичип бербеди беле? Биздин УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич менен Садыр Нуркожоевич. Ошол берген убадалардын үстүнөн чыкпаса, кандай бул эркекмин деп шым кийип жүргөнү кандай болуп калат бул нерседе? Не только президент, бул жерде эркекмин деп сөз бергенден кийин ошол убадаларын аткарып койбойбу? Садыр Нуркожоевич, Баткендеги окуя боюнча, башка боюнча сиз баардыгына жоопкерчиликти сиз мойнуңузга алгансыз. Баткенде сыр чыгат деп эмес, Кыргызстанда эмне болуп кетсе баардыгына мен жооп берем, өз башым менен жооп берем деп сиз алдын ала ошол жакта президенттик выборго катышып аткандан айткан элеңиз. Ошол сөздөрүңүз кана Баткен окуясында канча жараныбыз өлдү. Билгенибизден азыр 36, 37, 40 деп ар кандай божомолдор менен айтып атабыз. Билбегенибиз канча азыр? Ачыкка чыкпай атат. Баткен чек арасынан Тажикстандан бери нары бери контрабандалар өтүп эле атат. Аларды ким көзөмөлдөйт? Карапайым элдин бир машинасы өтө турган болсо, аны сразу жок кылып талкалап мындай болуп атат. Камчыбек Кыдыршаевичтин машиналары, бензо машиналары ташып эле атат. Соляркасы барбы, башкасы барбы, контрабанданын бардыгын ташып атат. Ага ким жооп берет? Кыргызстандагы азыркы бүт болуп аткан бардык мына кыйынчылык, кымбатчылыктарга жана бардык нерселерге ким жооп берет? Ушул нерсени мындай өзүңүздөр айтыңыздарчы. Как президент катары, бир мамлекеттин башчысы катары сиз канча мамлекетке сиз иш сапары менен бардыңыз, бирок бирөөнөн да толук чыккан жок.
Эмне жасап келдиңиз? Эмнени чечип ошол мамлекеттерден Түркменистанга бардыңыз, Түркияга бардыңыз, Тажикстанга бардыңыз, Россияга келдиңиз. Эмне деген гана мамлекеттерге бардыңыз, бирок бардыгы мындай пухтайла болуп калды, мындайча айткандачы. Эч бир чечим жок, эч бир чечилген жакшы бир ишкерлик жок да. Бир иш жасап келдим деп айта аласызбы? Ошол мамлекеттерден мага мынча баягы инвестиция тартылды же мындай болду деп только карыз алып келгениңизди айтпаңыз, помидор же унитаз алып келгениңизди айтпаңыз. Камчак Садыр Нуркожоевич. Сиз боло турган нерсени айттыңыз, бир Кыргызстанга мен мондай иштерди, мындай ишкерчиликтерди тарттым, Кыргызстан мынча айда же мынча жылда мындай деп. Бирок сиздин мондай кетишиңизди ай эмес жылга деле ошол ачыгы өнүкпөйбүз го. Ошондуктан мен айтарым, Садыр Нуркожоевич, жөн эле элди алдап, элди 1 класс, 3 класска чейинки окуучудай көрүп алдай бербеңиз. Элдин азыр шунчалык баягысы жетти. Кары келип калды элдин дагынчы ушунчалык. Сиз ушунча каргыш алып, элден ушунча уруш алгандан көрө өзүңүз бир жакшы чечим чыгарып туруп, бир жакшы чечим менен кетип эле калсаңыз болот эле негизичи. Ошондой эле болуп калды, уже кете турган деле убагыңыз болду. Сиздин өзүңүз эле эмес, сиздин кадрларыңыз дагы мамлекетке бир ишмердүүлүккө тарткан, ишке алган кадрларыңыз дагы бүт өзүңүзгө окшогон тупойлор болуп атат. Вообще жараксыз, бирөө дагы жараксыз. Эч кимиңиз бир мындай кыла албайт. Алейкум ассалам. Кыргызстанда азыр биз Садыр Нуркожоевич жана Камчыбек Кыдыршевич бир өнүктүрөйүн деп эмес, сиздер кечиресиздер. Бул жакта мага звонок келип калды окшойт. Кыргызстанды өнүктүрөйүн эмес, Кыргызстанды жок кылайын деп сиздер бийлик башына келдиңиздер окшойт. Сиздер келгенден бери канча кандай деген кылмыштар болуп кетти, кандай деген кырсык апааттар болуп кетти. Кыргыздар кырылып баратабыз. Бирөөңүздөр бир көт көтөрүп, бир барып эркек болуп мындай жооп бергенден мындай кылбадыңыздар. Президентсиздер, президентсиз. Жаныңыздагы дагы президент экен. Азыр кимиңиздерди президент деп деле айтыш кыйын болуп калды, ачыгын айткандачы. Кимиңиздерге кандай деп эмне деп кайрылыш деле кыйын болуп калды азырчы. Ошо сиздер карапайым элди антип коркутуп, жулунтуп, урунтуп, беринтип кыйкырбастан, элди коркутам деп ойлобостон, сиздер эртерээк кыргыз элинин мындай кыйынчылыктан, азаптан ушул баягыдан чыгарсаңыздар жакшы болот эле, ачыгы айткандачы. Ато жаман болуп кетти, жаман болуп кетти. Кыргызстанда көрүп атасыздар, акыбал чатак, эл агып калды азыр чет мамлекеттергечи. Эл агып кетти уже башка жактаргачы. Иш издеп, башка издепчи. Ошого колдон келишинче мен сиздерди иштеп кетет деген бир үмүттө иштеп туруңуздар же мындай 1 айда же 2 айда деп бир убада бериңиздер деп айтпайм. Убадаңызды башында бердиңиздер, бирок аткара албадыңыздар. Ошондуктан мен ушул турушуңуздарда кетишиңиздерди талап кылам. Мен как Кыргызстандын жараны катары мен ушул нерсени талап кылам. Кандай болбосун ушул кыргыз элинин кыйынчылык азап тарткандары үчүн сиздер баарыңыздар жооп бересиздер, сиздерчи. Баарыңыздар жооп бересиздер. Азыркы өкмөттөгүлөр баардыгы депутаты барбы, башкасы барбы, мына 2020 октябрдан бери келген ошо бийлик дагы, ага чейинкилер дагы баарыңыздар жооп бересиздер. Ошондуктан азыр ысыгында кыс дейт, ошо кысып эле кетип калганыңыздар жакшы болот. Кыргызстанды, кыргыз элин кыйнап, монтип талага чачыратпастанчы. Мына кечеги Афганистандан качып келген Тажикстандагы биздин кыргыз боордошторубуз Тажикстанда жатат. Ошолор чечилдиби? Алып келүү боюнча бир ишмердүүлүк кеттиби, бир кол коюлуп же ошону алып келели мындай деп. Эч бир жерде бир ойлонуп да койгон жоксуңар. Орхан Инандыны түрк жараны, кыргыз жарандыгын алган экен, бизге анын тиешеси жок дедиңиздер эле. Азырчы эмнечи мына Афганистандан келип аткан кыргыздарга ким жооп берет? Алар дагы кыргыз го. Афганистанда жашаганы менен бирок алар өздөрү кыргыз болуп атпайбы? Ошону ким чакырып, ким алып келип, бул жакта ким тейлеп, мамлекет башчысы кыла турган иштер го ошолор. Премьер-министр кыла албаса дагы мамлекет башчысы кылыш керек. Азыркы өзүңүздөрдүн бийлигиңиздер менен конституциялык жол менен сиздер премьер-министрликти алып салып, министерство башкармалык кылып коюңуздар. Уят, ачы Кыргызстанды сиздер талап тонуп жеп бүттүү эле эмес,
сиздер уят кылып дагы шерменде да кылып койдуңуздар. Эгер чындап жүзүңүздөр адамдык, инсандык жүзүңүздөр болсо, ыйманыңыздар болсо, кичине жүзүңүздөр кызарып, мамлекетте таштабасаңыздардан бийликтен акырын кетип калганыңыздар жакшы болот, ачык элечи. Бул жол менен сиздер бул жолдо бул кетишиңиздерде сиздер жакшылыкка барбайсыздар, Кыргызстандан да жакшылык көрбөйсүздөр. Буга чейинки президенттер, мисалы Аскар Акаевич, Курманбек Салиевичтер, Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Шариповичтер кандай болгонсо, андан да бешбетер болосуздар. Аларга кичине сый менен болуптур, Кудайга шүгүр, башка мамлекеттер кабыл алат экен. А сиздердичи ким каяка кабыл алат? Сиздерге конок болуп келгизи келбейт. Эч бир мамлекеттин президент эмес, министрлер хотя бы келип алдыңыздарга өттүбү? Жок. Сиздер эле сагалап эле ушу иттин баягы жуунуга тойбогон күчүгү баштаган эле ушул сагалап баратасыздар. Бир жыйынтык жок сагалап баргандан кийин дагычы. Бир жыйынтыгы жок эле, жөн эле садагандай болуп ошол жактан анан эмне деген гана уят, эмне деген гана шермендечиликтер менен кайтып келип атасыздар. Бул жол менен бара турган болсоңуздар, Кыргызстанды шерменде уят кылып эле эмес, тоноп жеп дагы эмес, сиздер вообще туңгуюк алып баратасыздар. Ошо ысыгына кетип, ысыгына Кыргызстандан деле чыгып кетсеңиздер, эл каршы эмес, сиздердей атуулардан кутулганына шүгүр дейт, ачыгычы. Ошо мен кыргыз элинин да оюн, кыргыз элинин да баягы эмнесин билейин деп, мен ачыгычы өзүңүздөрдүн оюңуздар болсо кандай дейсиздер, ушул Садыр Жапаровдун жана Камчыбек Кыдырышевичтин кылган кылыктары кандай, бул элге жагып атабы же эмне болуп атат? Кыргызстан оңолуп кетсек, оңолуп кетишибиз керек эле. Мындайча айтканда 9 айда бир бала төрөлө турган убак болуп калды. Урук алабыз дегендер урук алды эле, 9 ай болду. Эмне болду? Урук алынгандар кайда барды? Же лампичке күйбөй калып анан уругу да начар чыгып калдыбы же кандай болду бул жагы? Айта берсең сөз көп, өтө сөз көп. Бирөө да бир мойнуна алып, бул ишти мындай кылыш керек эле, бул ишти андай кылыш керек эле, мен кыла албай калдым деп туруп мойнуна алып кеткилери жок. Жөн эле ушу басып алып эле жатып жей бергизи бар Кыргызстандачы. Басып алып эле жатып жеп атат, же тойбой атат буларчы. Бул бийликтегилер өтө башкача келди. Башка бийликтегилер жок дегенде 2-3 жылда же 5-6 жылга барып мындай кыла турган болсо, 3-4 жылда мындай кылса, булар 9 айдын ичинде жегенин жеп, жутканын жутуп, темир болсо да аш кылып берип атат ужечи. Темирди да аш кылып бердиңиздер. Уялсаңыздар болот. Садыр Нуркожоевич жана Камчыбек Кыдырышевич, эгер ушул менин түз эфирим сиздерге жетсе, мен абдан кубанычта болот элем. Өзүңүздөр кичине болсо да бетиңиздер чымырайт деген ойдо айтып атам ушул сөздөрдүчү. Мен сиздер менен айтышып же кайжаңдашып мындай кылыш эмес. Мен ушул Кыргызстандын келечегин айтып, анан айтып атам бул нерселерчи. Кыргызстандын келечегин ойлоп келип эки мындай башы жетпеген маңыроо адамдарга Кыргызстандын келечеги тарттырылган болсо, значит биз келечек жок экен деп азыр оюмдун эки бири ошол Кыргызстан болуп атат. Өзүм чет жакта жүргөн мененчи. Уруктары түлкү чыгып калды окшойт дейт. Бардыгы эле азыр ушундай болуп калды. Булардын уруктары жагымсыз болуп, арстан деп алышты эле, түлкү чыгып калды, шакал болуп калды, кызыкча болуп калды бул жагачы. Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүн жоготуу бул азыр Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдырышевичтин колунда. Оңдоо эмес бул. Булар оңдоп Кыргызстанды гүлдөтүп мындай кылыш эмес, булар жоготуу үчүн келиптир. Мына кыргыз эли, билиңиздер, ким кандай эмне иш кылып атканын көрүп атасыздар. Садыр Нуркожоевич кана эмне бир жакшылык иш кылдыбы? 30 жыл дейсиңер, 30 жыл эмес, 9 айда эмне иш кылды? 30 жылдын бир көп болсо 2009-жылга чейин эле Адахин Кимсанбаевич болгон бийликтечи. Болгону менен кандай гана иштерди жасап, ал ошо элге көрүнүктүү иштер жасап, мыйзамдар чыгарган. Ошол мыйзамдар алиге чейин иштеп келип атат, жок болгону жок кылып ийди башка бийликтегилер. Урук алгандарга өкүнүм чачса керек дейт. Өкүнмөктүгүлөр азыр ыйлап өкүрүшүп атат азырчы. Керегинче ыйлап өкүрүшүп, эмне болгонунан өздөрү сезишпей калды. Ким деген адамдан биз урук алып калдык эле депчи. Арстан дедик эле, бул көрсө шакал турбайбы депчи. Ошого баарыңыздардан ошол мен өтүнүчүм, суранычым ушул менин видео обращениямы, түз эфирими бөлүшүп, лайк басып,
мындай кылыңыздар, комментарий жазыңыздар, өз оюңуздарды жазыңыздар. Кыргызстан биз кандай кылганда, эмне кылганда биз бул эки макоонун колунан чыга алабыз? Кандай кылып бул эки макоонун башкаруучулугунан кете алабыз? Же буларды кеттире алабыз? Ошондой кылышыбыз керек. Ата биз мындай кетиште Кыргызстанды тез аранын ичинде жок кылып, шармандабыз чыгып, уят болуп калабыз.